Окуу жайда жаш илимпоз аттуу окутуу долбоору башталды. Бул долбоордо катышуучулар туура илимий макала жазууну 10 лекциялык саатта үйрөнүшөт. Лекциялык сааттарды катышуучуларга Ошмунун окумуштуулары жана илимпоздору өтөт. Ага ылайык киришүү сабагында окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы Абдымиталип Мурзахметов макала жазуудагы айрым эрежелер аталышындагы окутуу семинарын өттү. Жыйында студенттер илим изилдөө, эл аралык макала жазууда теманы туура тандоо боюнча маалыматтарга ээ болушту. Бирок бүгүн айталык ушунча студенттин катышкандыгынан мен көрсө биздин студенттер деле илимге кайда эмес экендигин байкадым. Анан берген суроолорунан эле булардын канчалык деңгээлде ушуга ынтызар экендиги дагы байкалып атты. Демек, биздин келечегибизден мындай үмүт менен карасак болгудай. Ушул нерсе мен абдан сүйүнттү. Анан ушул студенттик курактан тартып эң алгачкы кадамын жасай турган болсо, келечекте баягы чоң бир илимий ачылыштарды жасаганын күтсөк болот. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар тема боюнча кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Ар бир окутууда окумуштуулар жаш илимпоздорго илимий маалымат базалары менен иштөөнүн ыкмалары, илимий макалаларга шилтеме берүү жана анын көрсөткүчтөрү тууралуу баяндамалар боюнча түшүндүрмөлөрдү беришет. Мына ушул стипендияларда дагы критерийлердин бирөөсү студенттин илимге болгон кызыгуусу, анын конференцияларга катышуусу, андан кийин ушул илимий макалаларды жарыялоосу деген критерий бар да. Мына ушул критерийди дагы аткаруу үчүн биз жалпы студенттерди ушул илимий изилдөө иштерине кызыктыруу максатында, мына ушул студенттердин илимий изилдөө иштерине катыштыруу максатында байма-бай ушул жаш илимпоз долбоорунда семинарлардын сериясы уюштурулуп турат. Жылдын аягында мыкты илимий макала жазган 10 студенттин ар бирине 10 000 сом акчалай сыйлык берилет. Ошмунун студенттик кеңешинин төрагасы, мурдагы төрагасы Бектурсун Орозали уулу тарабынан түзүлгөн. Бул долбоор тагыраак айтканда 2 жылдан бери иштеп, 2 жылдан бери ошол стипендия берилип келет да. Анан долбоордун негизги максаты ошол илимге кызыккан, анан ошол илимий бир изилдөө жүргүзүүсү келген студенттер үчүн иштелип чыккан. Долбоордун негизги максаты ошол болуп эсептелинет да. Окутууну жыл сайын Ошмунун илимий изилдөө бөлүмүнүн алдында түзүлгөн Жаштар кеңеши тарабынан уюштурулат. Ошмунун Жаштар кеңеши мамлекеттик жаштар саясатын өз компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруучу окуу жайдагы структуралык түзүм болуп эсептелет. Түзүм жаштардын интеллектуалдык, маданий эстетикалык жактан өнүгүүсүнө жана бийик патриоттук сезимде тарбиялануусуна өбөлгө түзөт. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары.